Сузактын Мундуз айылындагы жалгыз мектеп жаңыланды. Бүгүн 69-жу Жанбай Узаков атындагы мектептин жаңы имараты салтанаттуу түрдө пайдаланууга берилди. Самалыкка президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, райондун акими, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары жана ата-энелер катышты. Эми Кудай буйрса ушул жаңы заманбаптагы мектеп келечекте мамлекет башкарган, ушу мамлекетибизге салым кылган инсандар чыгат деген ойдобуз. Биринчи Кудайдын колдоосу менен, экинчи ушул биздин мамлекетибиздеги болуп жаткан өнүгүүнүн шарапаты менен жана ошондой эле ушул Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ушул мына жаркыраган мектептин имараты бүтүп, бүгүн ачылуу аземинде турабыз. Бул мектептин курулуп калышына мына биринчиден ушул жердин эли, ушул жердин тургундарынын көп эмгеги бар. Ошону менен катары эле мына биздин маалымат кызматкерлеринин дагы айрыкча ушул регион телеканалынын көп бир мээнети бар да. Анткени бул телеканал мен билгенден бир 10дон ашык ушул мектеп жөнүндө сюжет чыгарып, ушул мектептин жанакы авариялык коркунучтуу жерлерин баарын көрсөтүп, ушул баягы курулушуна чоң түрткү болду. Жаңы салынган 2 кабаттуу мектеп 225 орунга ылайыкталган. Имараттын ичинде спорт залы, концерттик зал, ашкана, китепкана, медициналык бөлмө, ошондой эле атайын жабдылган физика жана химия кабинеттери бар. Сабак өтүүгө зарыл болгон интерактивдүү доскалар, компьютерлер жана башка заманбап жабдыктар менен камсыздалган. Мурдагы эски мектептин көчкөн жерлерин улам шыбап, айнектерин тосуп, таар жана сыз кааналарда сабак өтүп келишкен. Эми ошол оор күндөр артта калып, окуучулар жаңы заманбап мектепте билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул Самалык айылдын тургундарын жана ата-энелерди кубанычка бөлөдү. Негизи мектепти ушунча жылдан бери күтүп атабыз. Быйыл 11-класс эле болуп калдык. Быйыл илешип калыппыз деп сүйүнүп атабыз. Анан мектептин шарттарына келсек, баары аябай сонун, биз күткөндөн да сонун чыктı. Бардыгы шарттары, жабдуулары бардыгы бар. Парта, стулдар бардыгы сонун, баары жакты. Эски мектеп болгон, ал мектепте шарттары жок эле. Азыркы заманбап мектептин курулганына биз абдан ыраазы болуп отурабыз. Балдарыбыздын ушундай заманбап мектептерде окушуна биз дагы сүйүнүп отурабыз азыр. Биз мындайды түшүзө дагы көрмөгөн эмеспиз. Курулат деп ойлогон эмеспиз. Ыраазыбыз. Мектеп Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Эрик долбоорунун алкагында курулган. Ага ылайык майыптыгы бар окуучулардын ыңгайлуулугу үчүн лифт кошо салынган. Ушул тапта 456 окуучу билим алып, 30дан ашык мугалим эмгектенет. Баштагы мектептерибиз эч кандай шарты жок мектепте окуп жүрдүк. Азыр мынакей көрүп турасыздар, заманбап мектепке кирип отурабыз. Башка мектептерден айырмачылыгы бизде лифт каралган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн. Андан башка дагы сырткы, ички залдарыбыз, актовый залдар, спорт залдар бардыгы каралган. Дагы бир айтып кое турган нерсе, ошол долбоордун негизинде куруучуларыбыз бизге 3 электрондук доскаларды берди. Башка мектептерде бирден болсо, бизде 3 болуп калды. Лаборатория каралган, өнөр каналар каралган, кесипке багыт берүүчү каналарыбыз каралган бизде. Белгилей кетсек, мектептин эски имараты бири-биринен өзүнчө болгон 3 корпустан турган. Алардын эң эскиси 1933 жылы курулса, негизги корпусу болсо 1963 жылы салынган. Ошентсе дагы мектептин сыйымдуулугу 120 окуучуну камтып, 2-3 нөмөт менен окушкан. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.